Таластагы дыйкан фермерлерге мыкты кеңеш жана колдоо керек. Бул максатта президенттин Талас облусуна кыйгарма укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев демилге көтөрүп, облуста биринчи жолу Талас Агро диалог темасында айыл чарба форуму өткөрүлдү. Жол кошуу Таласта өндүрүлгөн продукциялардын сапатын жогорулатуу, түшүмүн арттыруу үчүн дыйкан фермерлерге, багбандарга жаңы ыкмалар тууралуу кеп кеңештерди берүүгө багытталды. Жергиликтүү бийликтин бул аракетин Альянс Алтын компаниясы жана фонд колдоп, уюштуруу иштерине колдоо көрсөттү. Бүгін Талас жергебизде Талас Агро диалогу өтүп жатат. Бул абдан керектүү иш-чара деп эсептеймин. Себеби биздин областыбыздын негизги басымдуу көпчүлүгү 80%дан ашыгы ушу айыл чарбасы аркылуу тирилик кылып келет. Анан бүгүнкү бул агрофорумга биздин Альянс Алтын компаниясы дагы өзүнүн салымын кошту. Уюштуруу жагын каржылык колдоосун көргөзүп жатат. Ал эми биздин өзүбүздүн ишмердигибизде дагы бул бүгүнкү тема өзгөчө басымда турат. Себеби биздин дагы негизги максаттарыбыздын бири, жалпы эле компаниянын негизги максаттарынын бири баягы кластердик механизмдерди ишке киргизүү. Жалпы эле соц пакет каралган бул маселе үчүн. Соц пакеттин дагы бир негизги бөлүгү ушул айыл чарбасын колдоо багыты болуп туруп эсептелинет. Облус башчысынын демилгеси менен уюштурулган форумга айыл чарба министринин орун басары Самат Насирдинов, Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев, Аталык групп агро өнөр жай холдинги, Бай багбан жана Балык өнөр жай ассоциациясы, айыл чарба тармагындагы блогер, багбан Абдукадыр Абдышукуров, банктар, компаниялар, дыйкандар, фермерлер жана багбандар катышты. Жакшы адистер чакырылыптыр Бишкектен, ошол ар түрдүү багытта иштеген. Алар өздөрүнүн тажрыйбасын айтып берет да. Мен өзүм айтат элем, ошол декабрь, январь, февраль бул айыл чарба багытында мына тренингтерди өткөзүп, окууну жүргүзүү боюнча эң жакшы ыңгайлуу убакыт. Анткени дыйкандардын колу бошураак да. Жаз жарыш менен анан күзгө чейин кайра талаага чыгып, жайытка чыгып кетип калышат да. Анан бу жерде эң жакшысы жаңы бир багыттарды, жаңы технологияларды, интенсивдүү өндүрүштү киргизүү боюнча сөз болуп атат. Анан жер кыртыштарын кантип оңдош керек, кайсыл үрөндү алыш керек, кайсыл тукумдарды алыш керек, асыл тукум багытында ушулар керек да. Биз айыл чарбасын кантип көтөрөбүз? Биздин тилекке каршы айыл жергесинде иштегендер өздөрүнүн жумуш күчүн баалашпайт. Эртеменден кечке чейин кетмен чаап иштешет, бирок жыйынтыгында түшүм аз болуп калат. Анан туура чогулта албай калат, сактай албай калат да, көп нерсесин жоготуп коет. Мына ушуну үйрөтүп, сактоо жайларын куруп, кайра иштетүү кылып, биз чийки зат менен сатпай, иштетилип саткан өндүрүштөрдү көбөйтүшүбүз керек да. Мен бүгүн мына көргөзмөдөн көрдүм, ошол буурчакты уң кылып, анан алгы пакетке салып сатып атышат да. Мына ушуну көбөйтүш керек да. Ал 400 сом турат, буурчак 100 сом турат. Мынакей 3 эсе, 4 эсе кымбат болуп атат да. Бир эле мисал айтайын. Эми бул мисалдар көп, дыйкандар билет. Бул мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан, анан тийиштүү мына банктык финансылык органдар тарабынан түрткү болуш керек да. Жергиликтүү дыйкан фермерлер форумдан пайдалуу маалыматтарды алышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Талас облусуна жаңы келген техникалардын жана облуста өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын көргөзмөсү уюштурулду. Форумдун жыйынтыгында айыл чарба тармагын жакшыртууга жана өнүктүрүүгө салым кошкондорго төш белге, ардак грамота жана ыраазычылык каттар тапшырылды. Агро багытта бүгүн биринчи, экинчи катышым. Жакшы маселелер көтөрүлдү. Көбүрөөк ушул дыйкандардан көбүрөөк келген дагы кызыктуу болду. Анткени өздөрүнүн проблемасын көйгөйүн түшүндүрүп кете алды. Анан бул жакта аны ишке аткара турган өкүлчүлүк деле отурду. Бул жакшы нерсе. Кээде болот, дыйкан келет, аны уга турган адам жок койду. Кайра эле угуп болуп кетет да. Эми буюрса ошол бул жакта айтылган сөздөр ишке ашырылса, колдош кеңсейип болсо, бул жакшы жыйынтык болот. Бирок сонун бул айтышы боюнча да башка облустарда деле улантыла турган бул жыл бою боло турган иш-чара деп. Мага жакты формат. Тууралуу болсо жооп берип чыктык, жакшы.
Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы жана Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас облусунун айыл чарба багытын жакшыртуу боюнча бир катар долбоорлорго каржылык колдоосун көрсөтүп келет.